Eşteki görünmüyor mu? Tepkiç kayda bu? Tepkiç. Lift işte bu yakta. Tepkiç mınaki. Бишкектин Борборундагы 16 кабаттуу үйдүн жашоочулары бүгүн эртең менен физикалык көнүгүү жасоого аргасыз болушту. Тепкич менен өйдө ылдый жөөт түшүп чыгышты. Албетте пайдалуу иш, бирок заманбап шарты бар үйлөр үчүн оңтойсуз көрүнүш. Жарык өчөр замат цивилизациянын пайдасын унутуп жөө басууга туура келет. На 15-та. Мен 15-чи кабатта жашайм. Эмне кылам эми? Тепкич менен көтөрүлөм. Негизи жарык күн сайын өчүрүлбөйт. Пенсионерлер болсо сыртка чыкпай үйдө отурганга аргасыз болду. Зимой, вообще, честно вам скажу, раньше надолго не отключали. Электр энергиясынын өчүрүлүшүн быйыл жайда энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режиминин киргизилиши менен эч кандай байланышы жок дейт түндүк электр ишканасынын кызматкерлери. Бирок ошол эле учурда ал энергияны үнөмдөө үчүн сунуш кылынат. Бул тармакта абалы оор. Ал эми бүгүнкү өчүрүүлөр пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Бул келерки кышка даярдык. Бул деген плановый ремонт. Азыркы учурда 11-10 деген подстанциябыз 6 жылда бир жолу ушундай плановый ремонт болот. Өчүрүү бул подстанция 2 трансформатордон тургандыктан бул район Киевский, Советскийдеги жительдерди бардыгын камсыз кылгандыктан где-то 3 күн ремонт болот. Бишкек электр тармактар ишканасы 9 октябрга карата баш калада электр энергиясы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн болгон электр тармактарын тейлөөчү жайлардын тизмесин жарыялады. Анда атайын бекитилген графиктин негизинде эртең мененки саат 9-дан кечки 17-ге чейин өчүрүүлөр каралган. Албетте азыркы учурда нагрузка чоң. Бул жеке эле кышында эмес, жайында да азыр чоң. Жылдан жылга өсүп атат, потребление чоңоюп атат. Ошого ылайыктуу биз если загружен болсо трансформаторлорун алмаштырабыз чоңураак мощностька. Азыркы учурда жетиштүү. Запас бар трансформатор. Запас бар. Буякта миңдик трансформаторлордон эки отурат. Азыркы учурда жетиштүү. Эскерте кетсек, энергетика министри Талайбек Ибраев 20-июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштаган. Эгер мындай чара көрүлбөсө, энергетика тармагындагы таңкыстык оорлошот деп эскерткени маалым. Бул чечим Кыргызстандагы электр энергиясынын негизги булагы болуп саналган. Токтогул КЭСтеги суунун көлөмү жылдагыдан кыйла төмөн болгондугуна байланыштуу. Тарифти эле көтөрө берип, акыбалдан чыгып кетебиз, акыбалыбызды оңдой иштесек, анда бул туура эмес. Биз эгерде мындай фундаменталдуу ушул бул каяктан пайда болуп атат? Эмне үчүн биз өзүбүздүн энергия ресурстарга мындай таянбайбыз деген? Эгерде өзүбүздүн энергия ресурстарыбызга таянсак, арзан да болот да. Биздин көмүрүбүз, ана суубуз бар. Мунайыбыз, газыбыз жок болсо дагы, көмүрүбүз, ана суубуз бар. Бул 1000 жылга жете турган энергия ресурстарда, аны арзан да түшөт. Ошон үчүн ошого көбүрөөк мындай маани берип, мисалы Кара Кечеге жылуулук электр станцияны куруп алсак, 3 жылда эле курулат. 3 жылда биз болсок сууну да үнөмдөп калабыз да. Эксперттердин айтымында Кыргыз өкмөтүнүн планы канчалык дымактуу болбосун, учурдагы абал такыр башка. Өткөн кышта кар жакшы жааганы менен жазында күн жылыбай, энергетиктер болжогондой суу кампага толгон эмес. Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы болуп саналган Токтогул КЭСтеги суунун көлөмү 20-июлга карата 10 миллиард 684 миллион куб метрге жеткени белгилүү. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч болуп саналат. Шекер Сатыбалдиева, Бакыт Кулчуманов, Нью ТВ.